Той бергендин эмнеси жаман, жакшылыгыбыз көп болсун деп айтат эмеспизби? Бирок билесиздерби, акыркы жылдары бир жылда кетирген кыргызстандыктардын чыгымы 3 миллиард сомдон ашкан экен. Деги эле той кимдир бирөө үчүн киреш алып келип атса, кимдир бирөө үчүн чыгашы болуп жаткан чыгар. Биз той 2019 сезонун ачык деп жарыялайбыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Актөөнүн карды жарылган күз мезгилинде ар бир үй бүлө бапырап тойдо жүрөт десек жаңылышпаспыз. Негизи эле баба дыйкан дагы дал ушул күзүндө тапкан эмгегин дагы тойго жумшаса, ал эми кээ бирибиз дал ушул айлык маянабызга деле тойго барып, бул кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө чоң эле сокку болуп, биз бүгүн тойлор тууралуу сүйлөшөбүз деген ойдомун. Эгерде бул тема кызыктуу болсо, анда биз менен болууга чакырам. Кош келипсиздер студиябызга. Тойдун символундай болуп калдыңыз. Негизи той жакшы да, канча доор, канча мезгилди кыргыз журту, улуту башынан өткөрбөсүн. Баардык мезгилде кыз чыгарган, келин алган, сүннөт той, тушоо той, бешик той, ак өргө көтөргөн той, бул салттуу тойлорубуз. Мына ушунун баардыгында мунун тойдун өзүнүн жалпы вакуумун курчап турган бул жакшылык, бул кубаныч, бул сүйүнүч. Ошолордун баардыгын топтоп бир гана сөз менен той дейт. Демек ушул жакшылыгын эли менен, журту менен, жакын санаалаш адамдар менен дайыма бөлүшкөн улутпуз. Ошон үчүн тойдун өзүнүн аты жакшы. Анан жанагындай сиз айтып, бирөөнүн чөнтөгүнө пайда, бирөөнө сокку болуп аткан маселе, ал экинчи маселе. Аны эми мисалы той берген биздин бир тууганыбыз кимиси болбосун өзүнүн чөнтөгүнө жараша той берип атат, алдына жараша тоюн берип атат. Чындыгында ошондой болуп атабы? Менче той берип карызга баткандар деле мына акыркы учурда мындай статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, азыркы учурда Кыргызстанда ар бир эле банкта дал ушул өзүнүн тоюна, топуруна деп атайын мындай кредиттер, насыялар каралып калган экен да. Эми бул туура эмес. Мен бир мисалды айтайын. Бул грузин элиндеги мисал. Бир грузиндин үй бүлөсүндө эркек уул төрөлсө, ошол жылы түшүмдөн, жүзүмдөн аябай жакшынакай кылып туруп вино жасап, аны жанагы жертөлө деп коебуз, погребке салат. Ошол бала 20-сында үйлөнсө 20 жылдан кийин ачат, 25-инде үйлөнсө 25 жылдан кийин ачат. Ошол винону, ошондо ырым кылышат. Мен муну айтайын деп атканым, эгер той берем деген тууганыбыз болсо, жанагындай кредитти банктан алып той берүү деген бул өтө туура эмес, бул трагедия маселеси. Тойго дайындык көрөт да. Кыз бала төрөлсө, жакшы эне ошол кыздын сандыгын баштайт. Сеп жыйнайт, туурабы? Мына ошондой эле маселе болуш керек да. Тойго дайындык көрүп той берсе, бул жакшы той салтанат болот. Анан бир капырдан, топурдан той бере калыш керек, эл эмне дейт деп намыска келсе, кыргыздын сөзү бар, куру намыс баш жарат дейт. Анан карыз болот, белчесинен батат. Ресторанга төлөй албаса, ошол жерге залог болуп калып кетет. Эми ал турмуштан көрүп атабыз, бул туура эмес жолу да. Дал ошол өзгөчө, дал ошондой кыйын кезеңге, кыйын учурга калган, мисалы үчүн жарандарыбыз көбүнчөсү дал ушул нерсени баягы тамадалардын бийик ставкасы менен, ырчыларыбыздын баягы өзүнүн кызмат акысы үчүн көп акча сураганы менен дагы байланыштырып, мындай жериген ар кандай сөздөрдү социалдык тармактарда да окуп калабыз. Ошол туугандар кечирип койсун. Дагы кыргыз жаралгандан бери келе жаткан бир макал менен мен жыйынтыктап коюшум мүмкүн. Чыдаган киши той берет. Сыйлаган киши тойго келет. Макул, эгер ошол тамаданын акчасы, ырчынын акчасы менен карызга түшүп кетсе, анда тайкези башкарсын, байкези башкарсын, бөлөсү башкарсын. Анда тамашасы жок эле той кылсын, бирөө сүйлөсө, бирөө чыгып конвертин берет, тамагын жейт, этин жейт, кете берет. Бул той деген эмне? Ашка барсаң ашка бар, тойго барсаң тоюп бар дейт, туурабы? Бу жерде бир жакшынаган нерсе бар. Тойго этке тоёбуз дебейт, кепке тоёбуз деген бар. Кепке тоёлу. Тойго тоюп бар деген сөздүн мааниси тойдун тамашасына барат. А тамашанын баарын ким жүргүзөт? Мына могу жигиттер жүргүзөт. Өнөр адамдары болбосо. Ошонун баардыгы эле илгерки эле биздин аркы өткөн доордо, кылымдарда Ысмайыл атабыз, Калык атабыз, Токтогул атабыз, Жеңижок ата, атай аталарыбыздын баардыгы тойдун жарчылары болгон. Анын башка жагына болушу мүмкүн да. Мен айтам, эгер үнөмдөй турган болсоңор, салаттын баарын санап аткан эч ким жок. 9 салаттын ордуна 7-ни койгула. 2 жылкынын ордуна 1 жылкы койгула. Таманча турган жылкы эмес, 1,5 эли жылкы сойгула. Ошондон артып калган бөктөмгө
Нурдинге мага берсеңер жетет. Сүйлөшкөнгө жарашат. Өнөрпоздордон кыскасы аянбагыла деп эле айтат. Эмнеге аянасыңар, эмнеге аянасыңар? Тойдун 100% ырчы тамадалардын колунда болуп атат. Эми телевизордон азыр экрандан көрүп аткан менин кыргыз туугандарым, менин бир туугандарым калп айткызбайт. Ошол тойдун 100% 6 гана саатта боло турган тамашаны жүргүзгөндөр ушулар. Мунсуз той эмес, анда чогулуш болот да. Кандай болот? Бул да Кудайдан келген өнөр. Ошол жерден тамак жебей руханий бир жакшынакай бир эс алып кетебиз десе, анда Кудайдын берген өнөрүн алып жүргөн момундай балдарды төлөп, анан эми баягы кардыма эмес, кадырма дейт. Булардын да бала чакасы бар да. Булардын да өнөрүнүн артында канча деген расходтору бар. Өктөмдүн бир ырын жазганга $500, $1000 кетет. Мисалы, мына Нурик Красавчик дегенди тааныйсыңар, бир костюму $300 турат. Прическасы мисалы $100 турат. Ушунун баары эле каражат. Бул эмне үчүн мындай сонун кийинип барат? Ошол меймандын алдына барганда шоумен деген жаркырап туруш керек. Тойдун жүзү, тойдун ошо өзүңүз айткан символу ошо жаркырап чыкканда болуш керек. Ошон үчүн кийиминен баштап, бутунан баштап, чачына чейин жасалып барат. Ошонун баары эле кошумча каражат. Анан бир $100, $200 сурайт экен, аны кымбат көрбөш керек да. Дагы бир жолу жыйынтыктайм, чыдаган киши той берет. Мынакей өзгөчө өнөрпоз адамдардан эч нерсе аябаш керек деген сиздин дал ушул фразаңыз менимче Байыш мырзага дагы жакты окшойт да, майда, э? Жактыбы Байыш беке? Албетте баарыбызга жагат. Мындай өнөрпоздорду туура айтып кетти Шенкул байке. Өнөрпоздордун чынына келгенде той өткөргөн адам, чыдаган адам той берет депчи. Эч качан мындай ушу ставканы түшүрүп же мындай кыл, тигиндей кыл дебеш керек да. Мисалы ар бир ырчынын же ар бир тамаданын өзү ставкасы болот. Ошого жараша барат ырчыдагычы, тамада дагы. Мисалы сен $500 тамада алып барса, улук, например, анан улукту 300гө же 200гө сүйлөшсө, бул ага деле барышы мүмкүн, бирок андай даярдык менен эмес да. Анткени ар бир тамаданды өзүнүн ушундай алып баруу баягы тажрыйбасы болот. Ошо тамада дагы кечки алса да ошо тикиндей. Демек акчага жараша дал ушул иштеп бериши мүмкүн деген ойдо турбайсызбы? Эми ар кандай адам болот, кээ бир чөнтөгүнө жараша болуп калышы мүмкүн. Аны да туура түшүнгөнгө биз аракет кылышыбыз керек да. Мисалы мен $500 тамадамын деп эле ошол карапайым той өткөрүп атса, мен ушул ставка менен турбаймын, ачыгын айтканда. Мен ошо менен чогуу сүйлөшүп, кеңешип, эгерде ошол акчасы жетпей аткан болсо, ошо өзүнүн шартына түшүнүп алып барганга аракет кылып берем. Акыркы учурда жыл өткөн сайын дал ушул тойлордун түрлөрү дагы көбөйүп атат. Мисалы үчүн ошол эле тушоо тойлор бар эле. Аз сандагы өзүбүздүн туугандарыбызды чакырып келип өткөрүп коюп, балдарды чуркатып, бадырак тараткан баягы чоң апа, чоң аталарыбыз өткөрүп койчу эле го. Биз азыркы учурда эгерде тушоо той боло турган болсо дагы бир 300 кишини чакырабыз. Биз ошол эле учурда баягы тойлордун санын көбөйтүп жаткан жокпузбу? Замандагы биз алдыга жылдык да 21-кылымдабыз. А сиз 20-кылым менен салыштырып атасыз да. Үйгө азыр шарт жок болгонуна байланыштуу ушундай ресторандарда той берип атабыз. Чыгым болуп атат, бирөөлөр кыйналып атат деген өзүнүн колунан келишинче той берсе баарына эле жарашат. А сиз насыяларды алып атат дейсиз, ал эртең эмне болушун билет да, ал өзүнө ишенип, мен мисалы үчүн алсам, өзүмө ишенип, эртеңки күнүндө кандай кыла алам, ошого жараша алам. Келечекте баардык эле ата-эненин ою ошондой, мен деле мына бир уул, бир кыздын ата-энесимин, атасымын. Келечекте уулумду ошо жеткенде, ошо уулумду үйлөп, мен да куда күтүп, туугандарымды чогултуп бир дүркүрөгөн той берсем деген тилек ниетим бар. Сиз эрте эле даярдана баштадыңызбы? Мен азыртан балама даярданам, кызыма дагы даярданам. Эмнеге дегенде мен азыр элдин балдарын, кыздарын узатып, тойлорунда кызмат кылып жүрөм. Бир аз болсо да түшүнүп атам. Ошого азыртан даярданыш керек. Алдын ала даярданса, бардык баягы каржылык сабаттуулук болсо, анда дал ушундай капилеттен кыйын кезеңге калган учурлар жок болот деген ойдо турбайсызбы? Эң туура. Мынакей жашырган менен болобу? Мындай акыркы учурда дал ушул той маданияты алда канча өнүктү десек жаңылышпайбыз. Кайсы учурда кандай антракт болот, канчага чейин бийлеш керек, кайсы учурда баягы сөзгө конок берип угуш керек деген нерселерди үйрөндүкпү, үйрөнүп алдыкпы? Жок, сөз түрдө өсүү бар, сөз түрдө өсүү бар. Тартипке көнүш деген бул кандай? Бири-бирини сыйлоо да. Анан тойдогу өсүш илгерки мына сиз эсиңизде бар, бу жерден кичине улуурактары билет. Ресторан деген жок, кафе деген жок. Эң мыктынын колунда бары ошол айыл же райондун борборунда столовый деген ашкана, ошо ашканадан гана өткөрчү калганы лимонадтарды коюп. Чарбакта болчу. Болгондо да дагы бир өзгөргөн нерсе, кыргыздын аш тою бир гана күздө болчу. Бул күркүрөгөн күздө огороддун баары жыйналып, жайлоодон мал семирип түшүп, элдин баары колу бош болуп калган кез, берекет болгон кезде күздө.
Азыр эми биринчи күндөн биринчи күнгө чейин той болуп атат, кышы болобу, жазы болобу, жайы болуп атат. Бул кичине элдин мынагы тогу да жакшы да. Анткени эми чынын айтышыбыз керек. Бул ачуу сөз, чындык сөз дайыма ачуу болот. Ачуу тийсе да, мен эми аксакалдардын катарына кирип калдым. Бетке чаап айтканым бар, өкмөт карабай койсо, эл өзүнүн оокатын тың жасап атса, ол бир жагына сүйүнүшүбүз керек. Ар ким өзүнүн тиричилиги, өзүнүн жакшылыгын өткөзүп, тапкан ташыганын чачып атат. Илгертен бери казак менен кыргыз тапкан ташыганын тойго чачат, акысына баталат дейт. Биз ушу салттуулугубузду биз кармап калып атабыз да. Ушул той берип аткан, аш берип аткан, эл чогултуп дасторконун берекесин төгүп жайып аткан элге рахмат айтышыбыз керек. Болбосо капкачан эле түндүгү да, түштүгү да, батышы да, чыгышы, эгер ак үй менен көк үйдү карап турсак, чачырап кетмекпиз. Ошон үчүн мындай көпчүлүктү улуу менен кичүүнү, алыс менен жакынды бириктирип турган кыргыздын улуу тойлору, жакшылыктары, дасмалы буга көз тийбесин да, бар болуш керек. Той бизнесинде көптөгөн инсандар пайда болду. Тамадалар дагы абдан көп болду. Канча деп билебиз азыр? Канча тамада? Кыргызстан боюнча бир 3000 тамада бар. 3000. Бул 6 миллион элге аз. Азбы? Аз да. Бул өнөр экенин баалады, мунсуз той өтпөйт экенин билди. Мана Бишкектин өзүндө 300ге жакын ресторан, кафе турат. Бир ишемби күнү ошол 300-тун барында той болуп атса, ошонун бир 50-үсүндө тамада болушу мүмкүн эмес, жээни, бөлөсү, курсташы, группалашы өткөрүп коюшу мүмкүн. Калган 250-үсүндө жакшыбы, жаманбы тамада же музыка же ырчын жалдашат. Иштеп жаткан кезде болот. Иштеп атат. Анан эми экинчи маселеси канчалык деңгээлде, канчалык профессионалдуу иштейт, канчалык тажрыйбасы бар, сөзү, салты, жүргүзүүсү ал башка. Анан тиги 3000 тамада деп атпайбызбы, бирок кыргыз калкы сынчы калкпыз да, өзүлөрү эле электен өткөрүп, өзүнүн табитине жараша өзүлөрү тандап алат да. Көп боло берген. Ар бир тамаданын менимче иштөө стили, өзгөчөлүктөрү бар болуш керек деген ойдомун да. Мисалы үчүн мен улукту алып баруучу катары билем. Бирок сиз эмне себептен ушундай тамада болуп, элдердин жакшылыгын башкарып, тойлордо жүрөсүз деген суроону сизге бергим келип атат да. Биздин да бүлөбүз бар, биздин да бала чакабыз бар, биз да бала чака багыш керек. Анан мен тойго чыккандын бирден бир себеби жумуштан чыккандан кийин буга чейин 2015 жумуштан чыгып, жумушу жок калып, анан кийин мамлекет жумушка киргем. Ал жакта айлыгым 12 000 сом болчу. Өзүмдүн айдап жүргөн унаама да бензинге жетпечү бир айга. Анан тойго чыкканга мүмкүнчүлүк бар болду, себептен буга чейин өзүм радиодо иштеп, анан кийин көптөгөн ошол жакшылыктарда той алып барган, тойду жүргүзгөн биздин агайлардын, агалардын жумуштарын көрүп, өзүмө буга чейин алгам да анча-мынча. Тажрыйба топтогом. Анан эң биринчилерден ошол мен ага айткандай туугандарымдын тоюнан баштагам. Өзүмдүн алыс туугандарым мүмкүнчүлүк берип, анан ошондон кийин эле ошентип тойдон тойго заказ алып. Азыр улуктукун толуктап коеюн, шекериң оозунда. Бош эле калган киши, жумушу жок эле калган киши тамада ырчы болуп кетем дегенден алыс ойду айтты. Бул нерсеге жакындыгы бар инсандар болот. Кыздардан, кыз келиндерден, жигиттерден сөзгө жакын болот. Оозуна сөзү куюлуп турат, санжыраны билет, тарыхты билет. Жанагындай көпчүлүктүн алдына чыкканда толкундануу сезим менен кошо эргип, элге сүйлөгүсү келген кишилер болот. Ошол 3000-дин баары эле дал ушул сиз айткан критерийлерге жооп берет деп ойлойсузбу? Жок, жооп бере албайт. Анын бир 50% жаттама тамадаларыбыз көп, аны биз моюнга алабыз. Жаттап алгандары бар. Аны бул Нурик айткандай эле эл деген электен өткөрүп алат. Бир жолу чакырат, эки жолу чакырат, үчүнчү жолу баягы эле сөзү, баягы эле көзү, баягы эле оюну, баягы жаттамасы болсо эле эл деген калыс да. Эл сынчы эл калыс ошол. 3 жолкудан кийин аны көргөнбүз, аны жөн эле кой, башкасын тапкыла издегиле деген суроо талап бат эле табылат. Ошон үчүн электен өтө бериш керек. Бул 3 жылда, 5 жылда электен өткөрүп алат. Эмесе биз азыр мынакей тамадалар тууралуу сүйлөштүк дегендей, той тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Дал ошол тойдун дагы бир бөлүнгүс атрибуту катары биз ырчыларды эсептейбиз. Дал ошондой өзгөчө баягы көптөгөн тойлорго шаң кошуп жүргөн Курал Чокоев биздин катарыбызга олтурат, келип олтурат. Эмесе колчап кылсак турабыз. Саламатсызбы, Курал? Кош келипсиз. Келиңиз, Курал. Кош келипсиз биздин студиябызга. Курал мырза, сиз дайым тойлордо, күндө тойлдо жүрөсүз. Жашырган менен болобу? Кудайга шүгүр, рахмат. Муну менен сыймыктанса болобу күндө тойго жүргөнүңүзгө?
любой нерсе менен сыймыктанса болот да, эгерде кандайдыр бир результаттарга жетип атсаң. Сиз суроо талапка ээ болуп турсаңыз, муну мен кантип Бул сыймыктанам? деле мисалы үчүн тойго ар кимди чакыра бербейт да. Той ырчылары деген менен тойго ар кимди чакыра бербейт. Тойго барганда же анын популярдуулугуна карайт, же тойдо өзүн алып жүрүп ошо элдин шааңын көтөргөн артисттерди көп ирет чакырат. Анан мен ойлойм, эми аябай популярдуу болбосом дагы, бирок тойго барганда толугу менен баягы алган акчамдын баарын маңдай терим менен актап, ошол жерден элдин шааңын көтөрүп, бийлетип урдаганга дайым аракет жасаймын да. Мисалы үчүн сиздин коллегаларыңыздын арасында бар го жанагындай тойго баруугадан баш тартам, мен той ырчысы эмесмин, ырчылык бул той менен эле чектелип калбашы керек деген өңүттөгү ойлорун айтып билдирип келгендер. Анда көз карашы, анда ой туура, ал өзү үчүн туура да. Мисалы жана 6 деген санды аркы бетине туруп алып 9 деп, мен берки бетине туруп алып 6 дегендей эле да. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Бирөө мисалы үчүн мен чыгармачылык деп жүрүп, ырдабайм, мен тойго ырдабайм деп, бирок үйдө келинчегим, балдарым ачка отурса, анда ал туура эмес деп ойлоймун да. Бир суроо берим келип атат да, эгерде чыгармачылыкта дагы мындай көп киреше алып келүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, мисалы үчүн сиз баягы той ырлар эмес, чыгармачыл инсан катары жакшы ырларды жазсаңыз, альбомдоруңуз сатыктан эле көптөгөн долларларды алып келсе, анда сиз тойлоодон баш тартат белеңиз? Сөзсүз түрдө, эгерде башка жакта акча түшүп аткан болсо, бирок анда дагы биз элден алыстап, кол жеткис болуп калабыз. Анткени акча тапкан адам элден алыстайт да. Ошо элге барып, ошо менен аралашып, ошол жакшылыктарында жүрүп акча таап, эл менен бирге болгон бул артисттер үчүн ошол да биздин максатыбыз. Рахмат сизге. Толуктай турган нерсе да, Назира. Мамлекет тарабынан ырчыларга 2 чоң даража берилип жүрөт өнөр адамдарына. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти деп. Демек, элге сиңип кетиш керек, эл артист болуш керек. Ушул ырдап аткандардын бул тойдо ырдайбы, концерттик залда ырдайбы? Концерттик залда ырдай турган болсо, курал аябай кыйын, популярдуу болсо, 1 жылда 2 жолу концерт бериши мүмкүн. Туурабы? Телевиденияга барып, анда-санда жаңы жылда башка майрамдарда чыгышы мүмкүн. Мамлекет эгер ырчылардын өнөрүн сыйлап ала турган болсо, башка мамлекеттердегидей кылып туруп, булардын тыйын маселесин кененирээк айлыгын чечип берсе, ушул улуттук деген академиялык драма театр, улуттук деген чоң филармонияда иштеп аткан эл артисттерибиздин алган каражаты 10 миң, 15 миң сом болуп атса, замандын улам кымбатчылыгы болуп атса, булар эми тойдон ырдаш керек. Жана мен той ырчысы эмесмин дегендерди мен уккам. Ошолордун баары тойдо жүрөт. Ал жанагындай бир газетага, телевидение чыкканда тойго барган ырчылардын деңгээлин төмөн түшүрүп өзүн бийик көрсөткөндөрдү мен да тойдон көрүп жүрөм. Бардыгына оокат керек. Бирок булар ошол оокатты жанагы курал айткандай мээнет менен канча деген ырды иштеп чыгып, аны элге жагымдуу жагын, анын деңгээлин өтө бардык жагынан көркөмдөп туруп, анан даяр нерсени элге берип, ошондон буйруган тыйынын алып атса, ошол эле жерде отурган эл куралдын тегерегинде жакшы сөздү же жаман сөздү айтып кетсе, элдин назарында жүрөт. Ошон үчүн бул жерде акча табуу биринчи маселе эмес, ырчы деген элге ырдаш керек. Ырдагандан кийин эми кичине тыйынын алып кетсе, бул ыраазычылык. Ал акча деген, гонорар деген маселени элдин же той ээсинин ыраазычылыгы катарында кабыл алыш керек. Акча бирдиги жок кезде эмне болду эле? Алдына ат мингизген, үстүнө чапанын жапкан, куржунуна талканын салып берген, туурабы башка доорлордо? Ошол эле бүгүн алмашканы колуна тыйын карматат, ушуга ыраазы болуп, биз сага ыраазыбыз, рахмат дейт. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда азыр аранжировщик, ошол эле учурда обончу Өктөм Сапар уулу отурат. Өктөм мырза, сизден сурагым келип атат да. Сиз акыркы учурда дагы аранжировка жазып келесиз дегендей, мындай сыр болбосо кандай ырларга жазып атасыз? Көбүнчөсү суроо талап азыркы учурда кандай ырлар болуп жатат? Канчага? Той ырларгабы же замандын талабына жараша ошо тойго мындай бийлегенге ыңгайлуу ырлар көрүк басым болот. Ошон үчүн азыркы радиолорубузда дагы, телевидениелерде дагы клиптерди көрсөң же башка радиолордон кеткен ырларды уксаң дагы
ошо бийлей турган. Шак эле түшүнөсүңөр мындай тойго атайын багытталган ыр экен депчи. Негизи эле айтышат да, деги эле Кыргызстаныбыздагы жумурай журттун табитин, ыр угуу табитин, же болбосо ыр тандоо, жакшы ыр чыгарма жаратуу табитин бузуп жатат деген дагы ойлор жок эмес да. Буга карата кандай ой пикир айта алат элеңиз? Эми кандайдыр бир деңгээлде бул да туура. Мисалы үчүн азыркы мындай ырчы болушум керек эле деп жаңы ырчылыкка кадам коюп аткан биздин жаш таланттарыбыз сразу эле ушул той форматтан баштаганга туура келип калдык да бир четичи. Анан той форматтагы ырлар көбүнчө өзүңөр жакшы билесиңер, радио, телевидениелерге алынбайт. Бул тойдун форматы экен. Тойго баргандагылар радиого жарабайт бул деген учурлар бар да бизде. Ошон үчүн мындай экөөнүн ортосун табыш керек да, бирок тойго да жараган, элге мындай радио, телевидениенин баарына жараган мына курал репертуарлар бар го. Алтын баягы ортону тапкан инсандар гана. Анан ошол эле Бир учурда суроо берсем болобу? Болот, болот албетте. Жана той ыры анан чыгармачылык ыр деп ошону ким бөлөт негизи? негизи аны радиодон бөлөт. Анан кийинки элдер эле бул той ыры экен, а бул болсо чыгармачылык ыр экен деп бөлүшөт да. Билбейм, элге жаккандыр тойдо ырдала берет. Негизи мындай. Элге жаккандыр сахнада деле ырдалат, концертте деле ырдалат. Мен ырдаган ырлар мисалы үчүн барып алып, же болбосо сөзсүз түрдө концертте мен барып алып серьезный болуп ырдашым. Мисалы үчүн сиздин репертуарыңызда Кокон Гиляс деген ырыңыз бар го. Дал ошол ырды менимче көбүнчө той топурларда көбүрөөк аткарсаңыздар керек. Жок. Концерттерде да аткарасызбы? Каяка барбайын ошол ырды суранышат азырчы. Бул бай жерден өзү ыр негизи шаңдуу да. Анан бардыгы эле маанай күтөт азыр. Концертке барганда да эмоция күтөт да элдер. Ал жака барганда барып алып кички 2 саат бою жанагындай серьезный ырларды ырдап турса уйкун келет да. Демек экөөнүн айырмасы жок деген ойдо турбайсызбы? Жок. Кошуласыңарбы буга? Курал туура айтып атат мына жерде. Классика деген бул түбөл калып калчу нерсе. Мына тойдон ырыспайдын издейм сени ырдаса да болот, аны алтын фонтондо укса болот, концерттин залдан да. Ал маанай дегенин туура кабыл алыш керек. Бардык жерге маанай тартуулаган, азыркындай шаңдуу, адамдын жанагындай бир үйдөгү болуп аткан, коомдогу болуп аткан бир ушундай бир ачуу таттуу процесстерин баарын унута түшө тургандай бир 5-10 минуталык болсо да, ошону көтөргөн, маанай көтөргөн ырлар жарала берсин, анда турган маселе жок. А классика менен экөөнүн айырмасы деген ал классика деген бул алтын фонд. Мисалы үчүн Курал, сиз чыгармачыл инсансыз. Мына той 2019 сезону башталган атат. Сиз азыркы учурда издөө жолундасыз да. Ошо тойлордо хит боло турган, сиздин ырыңызга көп бийлей турган, көпчүлүк инсанга маанай жарата алган ыр издеп жүрөсүз, туурабы? Мен атайын мындай тойго деп сизге кадыр бар калып келе турган, сиз вокалдык өзгөчөлүгүңүздү баса белгилей турган, мындай адамдарга руханий, эстетикалык рахат тартуулай турган бир чыгармага басым жасайт белеңиз. Ооба, мен азыр актуалдуулук нерсени издейбиз, сөзсүз түрдө биринчи ирет. Элде кандай нерсе болуп атат, кайсы ырды ырдасак актуалдуу деп. Мисалы 3-4 жыл мурун Көкбөрү деген ырды ырдагам, Көкбөрү жаңы күчүнө келип, Көкбөрүдө жылдыздар чыгып, элдин баары Көкбөрүнү көрүп аткан учурда мен ошол ырды жазганмын. Анан ушинтип актуалдык нерселерди издейбиз сөзсүз түрдө. Бирок ошол эле чыгармачылык да бул дагы. Анан ошол ырларды жазып, келип, анан ошол ырлар элге жагып, анан тойдон барып именно ошол ырлар сурашат да. Рахмат сизге. Мынакей биз тойдун көркүн ачкан тамадалар тууралуу, анан тойдун ошол эле учурда тамтыгын кетирген дагы кээ бир учурда тамадалар болуп калышы мүмкүн экен. Мынакей биз тамадалар тууралуу сүйлөштүк, той тууралуу сүйлөштүк, тойдогу ырлар тууралуу сүйлөштүк. Эми келиңиздер. Азыркы учурда мына бир учурда казак боордошторубузду тойлору 9да башталат экен, 8де башталат экен деп таң калчу элек да. Акыркы учурда мен да өзүм көп көрүп жүрөм, кечигүүлөр абдан көп боло баштады. Муну эмне менен байланыштырсак болот? Деги эле инсандарыбызды биз кечикпей келүүгө, той ээсин сыйлоого чакырсак болобу же болбойбу? Жок, аябай көп формаларын издедик биз. Болбойт бекен? Кечикпей келген алдыңкы 10 кишиге той ээсинен байге деп да жазып көрдүк. Кечигип келген меймандарга тос берилбейт, каалоо тилекке берилбейт, кечикпеңиздер деп да бердик толтура. Анан быйыл жаңы нерсени ойлоп таптык. Мына жаңы сезонго буйруса менин тоюмду өткөзүп бер Эшенкул деп келген. Ошол той ээлери менен ушундай иштеп баштадык. Муну иштеп аткан балдарга да, анан эфирден көрүп аткан бардык той берүүчү туугандарыма айтарым. Мына чакыруу билетти бересиздер. Чакыруу билеттин ичине тойдун программасын салып, буклет кылып атабыз. Мынчада башталат, мынчада бүтөт. Кайсыл тууган канча убакытта сүйлөйт,
кайсыл оюн тамашалар болот, эмне деген, ким деген ырчылар келет. Ошолордун баардыгын кадимкидей эле кыстыратсыздар программаны. буклет программанын өзүн киргизебиз. Анан эми биздин кыргыз элибиз акылдуу, билимдүү эл го. Ошол чакырууну алганда ичиндеги программасын кошо ачып окуйт да. Тойдо эмне кызык бар экен дейт. Өктөм ырдайт экен саат 19:00-дө, 19:45-те кыргыз эстрадасынын мыкты жылдызы Курал Чокоев деп турат, Экир деп турат. Мына жерде Момунов турат, мына жерде тамаданын конкурсу саат 22:30-та кыргыздын улуттук сый тамагы 5 бармак турат деп. Бүт жазылып турса, эми таптакыр эле билими жок киши болбосо ушуга бара-бара көчүшүбүз керек. Биз азыр кадимкидей пилотный кылтып киргиздик. Дал ушул Эффект бар. программаны мындай жазып сөз түрдө бериш керек. Менимче бул нерсени элдердин канына сиңип калган билсе керек өзлөрү деле, же билбейт деп ойлойсуң. Жок, биз чакырып эле берип атпайбызбы? Баланчанчы күнү ресторанда Назира менен тиги Бердибектин тою болот. Саат 5. Биз ошону алабыз. Чакыруу билет. Эми ошонун ичине тойдун программасын киргизсе, бул кадимки эле эффект берет да. Кантип бербес? Россиялык эмелерде ырчылардын концерттеринде ушундай барго эмелер. Ооба, программа. Алдын ала көрүшөт, ошого Ошого жараша ыкылас. Жакты агайын идея сонун экен. Анан Эң баягы сонун тыйындын эки бети болот дегендей агай туура айтып атат. Андай кылса да эң сонун болот. Бизде мамлекеттик жумушта иштегендер бар. Сиз айтып атпайсызбы? Биринчи күндөн биринчи күнгө чейин эле той деп. Баягы иш күндөрү кээ бирки жумуштар 6-га чейин болот, кээ биркилер 7, кээ бирки 5-ке чейин болот. Анан үйүнө барып даярданып келгиче Машинелердин конокторду тыгыны. дагы машиненин тыгындары аябай машина көп бизде. Ошол жактарын дагы эске алсак болот да, айыл жергелеринде малдарын байлап, бүт баарын жайгаштырып келгиче ошол болуп калып атат деп ойлойм да мен. Көбүнчөсү ошого байланыштуу, жумушка байланыштуу. Жумуштан чыгып эжелерибиз, айымдар прическаларын жасаткыча бир аз убакыт болуп, жолдон келгенче 7 болуп калат. Азыр шаарда 7:30-8-ге жакын. Анда шагалы 8-ге деп чакырса дурус болбойт беле? Кандай дейсиздер? Сиз азыр Бишкектикин айттыңыз болуш керек да. Бишкектеги тойлор. Мисалы мен көбүнчө Ош Жалалбатка көп барам, тойго, тамада катары, буйрутма менен. Анан мен бир чети сыймыктанам, ушул Бишкектеги тоюбуз эрте башталат экен депчи. Анткени бизде саат 7-ге жазса, саат 6:30-да башталышы мүмкүн, эгерде 7-8 жазса. Ошто, например, мисалы Ошто 7-ге жазса тойду. Саат 9-да башталат да. Ошондой күндөрдү көп эле өткөрдүм. Ошондо деле 9-да баштаса 9, 10, 11, 12, 3 эле саат болуп калат той. Ал жакта, түштүк жакта негизи кеч башталат экен да, бирок 12-де бүтүрүшөт экен тойдучу. Ошондой болгондо кээ бирде баягы нааразычылыктар дагы пайда болот экен. Той элдеринен эмне үчүн бат бүтүрүп койдуң депчи. Анткени элдер өздөрү кеч келет да. Өздөрү кеч келет да, анан эмне үчүн бат бүтүрдүң деген сөз бизге тийип калышы мүмкүн. А мен айтам, эгерде той саат 5-ке жазылса, силер жок дегенде бир 6-да ошол жерде отурушуңар керек. 6:30-да тойду башташ керек. Мисалы биз саат 9-да Ошто тойду баштасак, түштүк жергесинде, биз 9-да бул жерде экинчи антрактты берип калабыз да, Бишкекте туурабы. Ошондон баягы айырмасы бар да, аспан менен жерде. Ар кайсы жердин өзүнүн Өзгөчөлүктөрү бар, өзгөчөлүгү болот экен. Анан биз айткан саат менен барып элди чогулта албайт экенбиз да. Мисалы бул жерде эми борбор болгондуктан эртерээк келип бериши мүмкүн элдерибиз. Жок дегенде 1 саат 2 саат кечигиши мүмкүн. Башка жактарда шарттары ар кандай. Жана бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш экен. Да, бир нерсени айткым келип атат. Кылган мисалы үчүн бир топ менен 50 киши чыкса, баары тост айткысы келет да. Деги эле биз бата берүү, тилек айтуу, тост айтууга дагы да болсо үйрөнбөй келебиз. Биринчи тилек деген эмне, бата деген эмне, каалоо деген эмне, анан акыл үйрөтүү эмне. Ушунун 4 айыр, бардыгынын айырмасы бар да. Бата деген бактылуу болгула, көп жашагыла. Амин. Муну каалоо кылабыз, тилек кылабыз, бата кылабыз, бири-бирине жакын нерсе. Ошону алмаштырып алып туруп биз акыл айтабыз да. Бул эми бүт аксакалдарыбыздан, улуу муундан, кичүү муундан бар үйлөнүп аткан ошо Бердибек болсо, Бердибек анан айын сен кое тур. Мен сенин атаңды билем. Биз атаң экөөбүз 50-жылы Москвада жүргөндө деп баштайт да. Ошонун кереги барбы? Анан келин баягысы тургузатты, келиним сен эми тиги кеп ташыба, эт ташы, сөз ташыба, төш ташы деп кайнене жолго сала турган кайнененин тарбиясын ошол 300 кишини отургузуп алып, ошолор айтат келинге. Келиндин атын жанагы элбек тарбия берип, акыл айтып башташат. Ошол жерге түп-түз барып чакырууда жазылып атат. Тойго келип, эки балама бата берип кетиңиздер деп чакырылгандан кийин бата берсин деле акылды кайненеси үйүнөн айтат. Экөөнүн акылы ушул турмуш куруп кеткенге, үй бүлө куруп кеткенге жетип калгандан кийин аларды тургузуп алып акыл айтыштын эмне зарылчылыгы бар, мен түшүнбөйм.
кызды да чоңойткан ата энеси бар, баланы да чоңойткан ата энеси бар. Ошол деңгээлге жеткизди, билими менен, тарбиясы менен. Алардан өткөн эч ким акыл бере албайт. Калган меймандар келип эле бактылуу болсун, тамашаңарды мына көрүп атабыз, жакшы жашагыла, бизди уят кылбагыла. Болду. Кыска эки эле ооз сөз. А жанагы көпчүлүк менен чыгып атканыбыз бул эми жанагы 300-500 киши чакырганда айла жок чакырабыз да. Жок дегенде сүрөткө чогуу түшсүн. Бул бир жагы бар. Экинчи маселеси кыргыздын жазылбаган бир жакшы мыйзамдуу салты 50 киши чыкса да улуусунан 3-өө сүйлөйт, калганы ошол батанын ичинде калат. Бул салттуу, бул жакшы нерсе. Ошону туура кабыл албагандар дагы болобу, мисалы үчүн? Туура кабыл албагандар болот, аларга тамада эрке бала жакшы айтыш керек, жакшы. Силер да улгаясыңар, силер да улуу жашка жетесиңер, бата берген учурга келесиңер. Ошондо мына атанын ордунда сен туруп сен айтасың. Азыр атадан улууңар жокпу? Жок. Бул кишиден мыкты айта албайсыңарбы? Айта албайсыңар. Ушул атанын жашына жетип батасы тийсин дегендер макулсуңарбы? Макулбуз. Ким таарынат? Ана мен таарынам десе, сен ушул аксакалдын жашына жетип, сен да той берип кал деп койсоң, күлүп ийет. Ошо менен болду. Демек бул жерде баягы тамадан тапкычтыгына жараша болушу мүмкүн турбайбы? Улук сурагым келип атат да, дал ушундай учурда баягы тоско сүйлөбөй калдым деген, же болбосо мага туура эмес белек берип койдуң деген мындай замандаштарыбыз барбы азыр, же баары эле баягы маданияттуу болуп туура эле кабыл алабы? Мен 2 жыл мурун ушул тажрыйбамда, практикамда бир той болгон. Францияда окуп, иштеп ошол жактан таанышыптыр, кыргыз жигит менен кыз. Анан ошол франциялыктардын форматында той өткөзөлү деп, тосту жок той кылабыз деп мага сунушташты да. Башында ата энеси, чоң ата, чоң апалар сүйлөдү. Андан башка шоу кетет, эчтеке тост жок. Анан сыртка камера коюп койгонбуз, петличка менен, микрофон менен. Каалагандар барып ошол жерге каалоо тилегин айтып берет. Калган бүт тиги программа үзгүлтүксүз. Анан кийин тойдун эң аягында тиги кыз тараптан келген беле, калп айтпасам, аяш аталары келип, тамада сен начар экенсиң, бизге тост бербей койдуң, кошумчабыз бербей кетип баратабыз деп колдоруна немесин алып алып, конверттерин бербей кетишкен. Анан эртеси күнү мен баягы тынчсыздандым да. Тиги ошо заказ берген, буйрутма берген кардарларга чалып, кечегилер эмне болду десем, кече кызып калышыптыр. Бүгүн кечирим сурашып, бир кой союп үйгө келип, азыр үйдө отурабыз, баардыгы жакшы. Демек баягы стереотипти талкалоо дал эле болсо оор турбайбы? Жок, эми өтө эле баягы французский стилде кылыштын кереги жок. Мен эсептейм, эми кыргызда каалоо тилек айтылыш керек. Баягы пенденин оозундагы сөз Алланын кулагында дегендей. Мисалы сиз кантип токтотосуз, мисалы 50 кишини чыгардыңыз? Мен айтам, улуңар сүйлөгөн, бир сулуңар сүйлөп койгула, калганыңар WhatsApp'тан куттуктоолор жөнөтүп койгула. Капачылык болбосун. Сиздер үчүн сонун шоу программалар дайындалган. Деп эми бул жакта айтмакчы тапан болуп, баягы жылуу сүйлөсөң жыландай энен чыгат. Алдап салдайт. Тапсаң болот жок. Мынакей бизде азыркы учурда көптөгөн жаштарыбыз келип олтурат. Азыркы учурда Кыргызстаныбызда өтүп жаткан тойлор боюнча кандай ой пикирлериңер, кошумчаларыңар бар болду экен, ошону билгим келип атат. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Менин атым Алтынай. Менин суроом бар эле. Эгерде той ойлобогондой болуп калса эмне кыласыңар? Например, бирөө торт таап келет, торту түшүрүп алса кандай? Жагдайдан кандай чыгасыздар, Торт келеді біле улаптыр да, ошондой. Мен ошол тойдо тамада болуп алып бараткан болсом, менин көзүмчө анан ошол отурган коноктордун көзүнчө торт кулап кеткен болсо колунан, анда мен аны мисалы тамада откандан кийин бүт эл баары сени карап турат да. Мен аны жөн эле бир жакшылыкка жоруп коймокмун да, мейли эчтеке болбойт депчи. Бул таттуу торт. Ушул отурган эл жаштар дагы ошо торттой даамдуу таттуу болсун деп эле жоруп, элге ошондой эле түшүндүрүп коймокмун да. Эчтеке болбойт депчи. Анан кулап кетти, анан эмне болду, анан куллаган жерден алып кайра элге бөлүп берүү деген нерсе болбош керек да. Ошондой эле жоруп коймокмун. Мындай керемет тойдо ачылып турганы, чачылып турганы, төгүлүп турганы жакшы деп эле элди ошол кырдаалдан чыгарып кетсе болот. Менин атым Аскар. Мисалы тойду алып баратканда ушул оюн тамашалар ошо тойдун көркү болот да. Анан ошол оюн тамашалар бул кыргыздын ушу менталитетине туура келбеген оюн тамашалар болуп калышы мүмкүн. Ошол элге зыяны теби кандай, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 3000 тамаданын арасында ар кандай бар деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн баягы электен өткөндө эл өз сынап алат дегенде ушудан менталитетке жараша улууга улуудай, жаштарга жаштардай. Анан кайненеси олтурган жерде келини ойной турган ушундай конкурстарды ойнотуш керек да. Мен мисалы үчүн ушундай терс, мындай орустар кыла турган, алардын менталитети башка. Мен алардын оюндарын биздин кыргыздарга кылбайм да. Биздин өзүбүздүн сонун оюндарыбыз бар. Аны тойлордон жолугушканда көрөсүңөр.
мен заказ берилет. Номуруңду Мисалы айтып үчүн кетсеңиз. коллегаларыңар бар го, дал ушундай жосунсуз жоруктарды өткөргөн жана 3000 тамада деп атпайсызбы арасында. Кээ бирөө тажрыйбалуу, кээ бирөө баягы убакыттын өтүшү менен тажрыйба топтойт дегендейчи. Ошондой коллегаларыңарга оңдоо түздө киргизген учурлар болобу сиздин жашооңузда? Эми кимдир менен жумушуна байланыштуу сын айтканда ал адам туура кабыл алабы же кабыл албайбы биринчи ошону билиш керек. Мен негизи бетке айтканды жакшы көрөм. Азыр көбүнчө көп кафелерде могу Бишкектеги эле мен өзүмдө дагы 2 жолу ушундай болуп калды кагылышуулар. Заказ берип мени, анан ошол эле кафеден кээ бирлер жолугушуулар болот да, той ээлери менен. Барсаң кафенин администратору келип, ортодон кийлигишип, менде арзаныраак тамада бар, бизди иштешип жүргөн деп баягы той ээлерин бурмалайт да. Сиз ага анча акча берип эмне кыласыз деп. Анан кээ бирлер баягы акчасын угуп туруп ойлойт да, тиги арзаныраак экен, демек булар алып барып жүргөн эле тамадалар менен иштешет болуш керек деп. Тааныбаган эле бир тамадан заказ кылышат. Анан ал кандай алып барат, эмне кылат? Көп учурларда менимче ошолордун оюндары баягы кичине биздин менталитетке туура келбей калышы мүмкүн. Алар кафе менен иштейт экен, кафеден подарок экен да тамадачы. Белек экен эми. Эми анысы күтүлбөгөн ушул суроону да көтөрүп койбойсузбу Назир эжеке? Мына аксакалдарыбыз олтурат. Кээ бирки ресторандарда менюга кирет экен да тамадаларчы. Жооп берип кое турган нерсе азыр конкурент заман болуп калбадыкпы? Курал Жакшырдаев же Мирбек Жакшырдаев да мисалы үчүн да. Анысыңардай ресторандар Бишкектин кичинекей эле Бишкек элестеткиле. Мына биягы Кызыл Аскер менен биягы Алемидин бир менен бүтөт, биягы 10 микрорайон этеги Мал базар Тоголок молдонун этеги менен бүтөт. Ушунча кичинекей жерде 300 ресторан турат. Оокат кылыш керек, кредитке салгандары бар. Толтура ресторандар пайда болду. Эмне кылып элди тартып алыш керек? Лимузин бекер болуп баштады. Ошол ресторан жылкысын союп баштады, жылкысы бизден деди. Анан эми тамада ырчылар бизден, видео студия бизден деп баштады. Элди тартуунун жолу. Эми той берем деген киши өзү тандаш керек. Менин атым Бакытбек кызы Асел. Ошол тойдогу мисалы азыр замандын талабына деп коет да, азыр мааниси жок эле ырларды ырдай беришет кээ бир ырчылар. Негизи адам кандай ырды угуш өзү тандайт экен да. Анан ар кандай ырлар азыр толтура ыр кааласаң, мааниси бар дагы, мааниси жок дагы, той форматында дагы, чыгармачылык форматта просто силер өзүңөр тандап угуп атасыңар. Каалаган музыканы өзүңөр угуп атасыңар да. Эгерде силер дагы окуу изденип, анан кийин мазмунун түшүнүп, музыкалык жанагы кыйын музыкалык аранжировкаларын түшүнүп, ошолордун баарын билип бааласаңыздар, силер өзүңөр эле жакшы ырларды угуп каласыңар да. Көп ирет эл өзү тандап атпайбы? Ошого элдин баягы элдин эмеси менен, талабы менен ырлар жазып баштадым. Менин атым Аида Камбаралиева. Мен ушу тойдогу ушунча чыгымдардын баардыгын кетиргенден кийин ушул 2 жашы бир жылга чейин жашашпай ажырашып кеткендер да болот да. Ушуга кандай карайсыздар? Эмне болуп? Чыгымга 2 жаштын эмне тийишеси бар? Анан ата-энеси Жок, ата-энелери той бергенден кийин анан кийин ошо 2 жаш экөөнүн ортосуна келишиптер келбей. Аталар кулағыңарга күмүш сырга менин кыздарым балдарым отурасыңар. Ата-энеңердин чамасы той бергенге жетпесе той бергиле деп. Анан кыздар $1000 көйнөк алып бергиле деп кыйнабагыла. Биринчи силерден болот, ата-энен силер кыйнайсыңар. Биздин оюбуздагыдай бир жолу той болот экен, карыз да позу да бериңиз деп, женик менен небес да бузат ата-энени. Ата-эне анан курун намыс үчүн анан карызга батат. Антип кыйнабагыла, андан көрөк 5-10 сом чогултуп алып, жубайың менен Таиландга барып эс алып келгенден кийин 2 койду союп, бир улакты өпкө чаап туруп эле болду, бата берип коебуз. Анан силер каалап атасыңар ошондой тойду. Ата-энеңердин чамасын билгиле. Чамасы жетсе берсин, чамасы жетпесе ата-энени кыйнабагыла. Көп маселе ушундан. Мен кошумчалап коеюн. Ата-эне дагы биринчи той берип атканда, чыгым кетирип той берип атканда, ал балдарым ажырашып кетсин деп той бербейт да. Дебейт да. Ал жерде жакшы тилек ой болот, эч ким билбейт аны. Анан ал жагы үйлөнгөндөн кийин 2 жаштын өзүнөн болот да алар. Сабырдуулук болуш керек. Аз жаштарда сабырдуулук жок, ачууга бат алдырат, ошондон да көп болуп кетет да. Азыр ниетти да оңдош керек го, себеби азыр ата-энелер дагы мисалы үчүн ушу бата калам деген
бата алып той кылып ушу бата алам деген Эң туура. сөздөрдү унутуп, Эң туура. мен мынанча тойго ушунча акча кошконмун, ошону чогултушум керек деген максат менен той кылгандар да бар. Туура. акыркы суроом бирин келип атат да. Кыялыңардагы, купулуңарга толо турган той кандай болот? Биринчиден убактысын кыскартыш керек. Бээрден тамадалар өзүнүн убактысын кичине үнөмдөп, ошондон өздөрүнүн эмгегин кыскартып атат, жеңилирээк иштесин деген ойдо болуп атат дегенден алыс болуш керек. 3 саат, 4 саат той жетет. Жетиштүү деп ойлойсуз? Жетиштүү. 3 тамак бериш бул зарыл эмес. туура. Шорпону ичип, эт жедесин, этти эми биз бөлбөйбүз, анткени кыргыздын бул ата бабадан келаткан салттуу тамагы. Ортодогу второйду алып койсо болот. Мен көп жолу 2 жылдан бери айтып атам, шорпону берели, салаттарын жесин, 2 саат ортодо развлекательный жана тамаша, оюн тамашасы болсун, анан этти жеп батаны берип кетели. Ошондо 6-да башталган той бул 10-да бүтөт. Ар бир мейманга келген мейман үйлөрүнө барып жакшы дей салат, эртең менен жумушка да жарамдуу болот. Уйкудан да калбайт. Сиз да кошуласызбы ошого? Мен анан тойлордогу коноктордун саны бир аз эң көбү бир 250-300 киши болсо дейм да. Өтө көп болсо да кээ бирлерине көңүл бурулбай калып, капы болуп таарынып кеткендер толтура болот. Кишинин саны азыраак кылып чакырса, 200-дөн 300-дүн ортосу жакшы той. Көңүл бурбай калуудан тышкары ошол чакырган кишинин баардык жамандык, жакшылыгына да кайра жооп беришиңиз керек да, барышыңыз керек. Ошон үчүн чакырган меймандын саны ошо аябай көп болгондо 200 болсо андан ашпаса. Байыш мырза, сиз кандай ойлойсуз мындай? Сиздин купулуңузга толгон кыялыңыздагы той кандай болушу керек? Менин купулума толо турган той негизи мисалы ошол сени тамада алып ал буйртма менен сени алып келген болсо, ошол тамаданы атайын өзү чакыргандан кийин той эси ошол тамаданы угуш керек деп ойлойм да. Мисалы ошо программа 300-400 киши болсо, мен ашып кетсе бир 10 тос же 9 тос жаздырам. Эгерде ошо мени программам менен иштеп берсе, мен тойду ошондой деңгээлде, анан ушундай бүт убакыт сааты менен так өткөрүп берүүгө аракет кылмакмын да. Кээ бирде менин оюмдагыдай болбой калат да. 9 тос десем 11 тос же 12 тос болуп кетиши мүмкүн. Анан той ошентип атат, саат 1 түнкү 1де бүтөт. Ошондо мен айтат элем, той өткөргөндөргө тамаданы атайын өзүңөр ишенип алгандан кийин, ишенимди арттыргандан кийин, ошол тамада менен байланышып эле программаны так түзүп алса, той мыкты деңгээлде өтөт деп ойлойм. Сизде ой барбы, Өктөм мырза? Мисалы үчүн сиз көбүнчөсү баягы той топурларга барып жүрөсүз дегенде, кандай той болсо мындай идеалдуу, баягы купулга толо турган той болот эле деп ойлойсуз да? Биз мындай, мен өзүм оюмду айтсам, мисалы үчүн бир тойду айта албайм да, мен моундай той болсо идеальный болот деп. Себеби биз баары бир андан кемчилиги чыгат же болбосо ашып кетет дегендей. Азыраак убакыт болсо дегенге. Улук, сиз кандай ойлойсуз? Бүгүнкү күндүн талабына жараша мен өзүмдүн оюм боюнча жеке үйлөнүү тойлор 5 саат убакыт боюнча, калган тойлордун баардыгы 4 саат жетиштүү. Курал, сиздин оюңуз боюнчачы? Мен ойымча мындай тойго тойдой болуш керек да. Келип алып сабакта отургандай отуруп, анан бу жака баспа, бияка баспа, тигинтпе, мынтпе деп эле меймандар отурушуп, уйкусу келип эң аянда. Анан кетишет да, анан тойго келгендей эмес, сабакка келгендей элечи, пара келгендей. Тойдой болсо келип мындай тостор азыраак сүйлөнүп, көбүрөөк ырдап, баардыгы бийлеп ырдап, анан азыр келсең мындай баардык саат менен моундай болуп, анан түйүндө элдер дагы баягы жумуштан келет да, тойго эс алганы келишет да, майрамга келишет. Анан десе эле баягы жумушундагыдай эле эмеге салып атса. Сиздин программаңызга каршы айтып атат Ишенкулова. Жок, мен бир оюмда ой жүгүрүп. Курал келип эле тойго айтат да, кол чапкандардын денсаулыгы. Кыскасы кыргыздарды кандайдыр бир рамка киргизүүгө эч мүмкүн эмес. Мисалы Курал азыр ырчы катары айтып атат да. Бул эми келип мурда кетип калат да. Анан башында той тамада баштап аягына чейин тамада эле чарчайт да. Биз робот эмеспиз да. Анан кийин биз өзүбүздүн тартибибизге салып алсак, анда Куралга дагы келген ырчы-бичилерге деле оңой эле шарт болот. Ошондой мен ойлойм, ушул бир нерсе ушул той эси менен байланыш болуш керек деп ойлойм. Билесиздерби, акыркы учурда Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, ар бир алынган 20 насыя дал ушул тойго алынат экен да. Дүйнөдө канча инсан болсо ошончо ой пикир, ошончо ой чабыт бар деп айтылат эмеспи? Ошондо дагы баарыбыз кыргызбыз, кыргызстандыкпыз, андыктан биз өз менталитетибизге төп келе турган, сиздин чөнтөгүңүзгө өзгөчө сокку ура турбаган бир жакшынакай тойлорду, маданияттуулугубузду көрсөткөн тойлорду өткөрсөк деген гана ойдомун. Атым Назира Кадыева, бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.